Абдыкерим Муратовдун «Киши соодасы» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Чоң эне, энем сизди кеч 6-да биздикине келсин. Балаңыз звонить этет экен, деди. Абысынынын эш болор небереси ушинтип эле чыгып кеткенде, ойнок баланын колуна кант-сант бере коюшту да, унутуп, орунбүү шалдырап отуруп калды. Пиалада бир ууртам чайы да ичилбей сууду. Анан Маматалиси менен сүйлөшө турган күн болсо, уулунун үнүн уга тургандын пайыты келип калса, чай кайдан өтсүн. Маматалиси болсо 4 жыл мурда үйдөн чыгып кеткен. Биринчи орун боордомун, базарда иштейм деген. Анан эле Сургут жактамын, газда иштейм деген. 1 жыл болду Новосибирскиге кеткен. Чоңдордун үйүн салып атабыз деген. 6-7 айда бир телефон кылып коет. Орунбү чайын да ичпей, дасторконун да текчеге койбой, бутуна паттайы калишин салып, бекиткен курутунан, сары майынан кичинеден алып, абысыны тургундукуна жөнөдү. 6-га дагы 6 саат бар го, деди абысыны. Тургун күлүмүш болуп, бирок баары бир эле азыр эле келет болуш керек деп күтүп атканбы, булоолонгон буудай нанын катта пиалаларга бардыкындай куюлган сары май, каймактарын, канттарын жайнатты. Орунбүбөгө булардын бири өтсөчү. 6 саат ой басып, нес болгосуп отура берди. 6-га аз калганда тургун кол телефонун алып келип, Орунбүбүнүн алдына таштады. Чыңырганда мына бул көгүн басып сүйлөй бересиз, деди да, андан кийин дагы кошуп койду. Этият кылыңыз, колуңуздан түшүп кетпесин. Бул бир уйдун пулуна келген. Күйгөндө да ушул тургундан күйдү. Жаңы келин болуп келгенде үстүнө үйү тургай илип алар чапаны жок эле. Кайниси экөөнүн раматылык чалы менен Орунбү жетимсиретпей багып, иш таап, там салып берип, эл катарына кошкон. Кийин эле балдары тың чыгып, Орусияга кетип, күндө күн алыс сүйлөшүп турушат. Айына бир күндө, айдын 3-үндө милдеттүүдөй айлык салат. Аны алган күнү тургун ноокаттын почтасына, базарына батпай бажактап келет. Жанагы сөткени да ошол балдар берип ийген. Күндө сүйлөшүп туралы деп. Орунбүбүнүн Маматалиси болсо сотке салмак түгүл, өзүн өзү эптей албай, ушул 4 жылда бир жолубу, 2 жолубу пул салымыш эткен. Жалгыздыкы кыйын экен, же уруша албайт, же келе бер деп дей албайт. Анан калса баласы турбай жүрүп турган, аркасы бар, айтканын бербейт. Мына саат 6 болду, 6:30 болду. Орунбүбүнүн чыйпыйы чыкты. Кайра тургунду беймаза кылып, Маматали чалбайт го, мунун иштеген эмеби? Ал жактын сааты менен айтпады беле? Дегендей суроолорду бере берди эле. Тургунда 1-2 жолу жаман көзү менен карап, акыры атасы экөөңдү тартып нымтырап жүргөндүр да, балаңыз бала эмес эле 80 кило көч да, деп койду. Орунбү жаман болуп кетти. Жүрөгү мыжыкты. Дагы бир нерсе десе, балаңы сөткө алдырып албайсыңбы? Же жанагы 5 коюңу сатып сөткө алып албайт белең, менин балдарымдыкын талашпай, деген турат. Эмне десе да эп да. Сөткө ошонуку, сагынган уулунун үнүн ушул алакандай нерседен укканы турбайбы? Аңгыча жерде турган сөткө жаны чыга чырылдап калды. Орунбүбүнүн жүрөгү элеп-желеп болуп калтырган колуна тигил чырылдаган нерсе илешпей турду. Колун узаткансыды. Бир нерсени баскандай болду. Маматали айланайын, дегендей болду. Угулбады. Эч нерсе эшитилбеди. Тургун да, анын ойнок небереси да эшиктен кирип келди. Ошондо гана ал эсин жыйды. Чоң эне, сиз башканы басып коюпсуз. Ойнок бала Орунбүбүнүн жүрөгүнө от сепкендей кылды. Эми сүйлөшпөй каламбы? Маматалимдин үнүн укпай каламбы? Апам сүйлөшкүсү келбей атат экен деп Маматалим кетип калабы? Дегендей ойлор биринен сала бири башын тумандатып атканда сөткө кайра чырылдады. Орунбү баланы карады. Бала сөткенин бир топчусун басып, Орунбү энесине карматты. Үн чыкты. Маматалинин үнүбү, башкабы, Орунбү жакшы ажырата албады. Колундагы эбелектей нерсе ыргып кетпесин деп коркуп, маккам мыжыгып алды. Үн угулбай калды. Чамасы сүйлөшүп бүтүштү. Эмнени түшүндү? Эч нерсени. Болгону орозонун башында барып калам. Тууган уруктарга ооз ачырам. 1-2 семиз кой, ушуларды гана түшүнгөндөй болду. Ушуларды укканга да ыраазы эле. Акыры эртең арапа, бүрсүгүнө Рамазан айы башталат. 1 жума, ашып кетсе 2 жумада уулу келип калат. Ошонун келишин 4 жылдан бери күтүп атпайбы?
Орунбу үйүнө баратып жанагы сүйлөшкөнү чын эле Маматалиби же башкабы, чын эле ал келемдедиби деп аябай ойлонду. Бул ойдун баш аягы жок. Түнү да кыйнай берди, уктабады. Таң атып ат элек туруп, сааркы намазын окуп, Кудайга жалынып, караңгыда ойлогондорун ишке ашырыш үчүн бир коюн салып, Оштун маршруткасына биринчи болуп келип отурду. Мындайда же убакыт өтсө гана, же жанагы тарпы чыккан машинага адам толсо гана. Ошко жетпей Жапалакка келип түшүп калды. Бул жерде бөлөсүнүкү бар. Жылда жыл алыс келип турат. Ошол бөлөсүнүн бойго жеткен кызы болуш керек эле. Кичине чагында айылга келип жүрчү. Маматали ойнотуп калат эле. Экөө ынтымак ойношчу. Ана Маматалини да ушулар Ошко соттун окуусуна киргизген. Кирип эле кой, пулун салып тур. Тизмең жүрө берет дешкен. Тааныштары көп экен. 4 жылдан бери Маматалинин окуусу жүрүп атабы, жокпу? Аны менен Орунбүбүнүн иши да болбоду. Имар коңшусу айткандай, азыркы окуу да окуубу? Азыр адам окубай пул окуйт. Орунбү үчүн анан калса баласынын сот болушу дали анча деле керек эмес. Баласы адам болсо, аман болсо болду. Зиягүл бөлөсү экөө сабиз баскан жерде да, очок башында да палоо кылганча гап созушту. Улам эле Орунбү бөлөсүнүн сөзүн буруп кызыккан кызы Гүлжанды сурай берди. Ишин сураса Зиягүл анысын жактырбагандай, Ошто иштейт, үймө үй кыдырып атырупа сатат деп койду. Орунбү ушундайда кесип болобу деп таң кала карады эле. Сулуулардын жарышына катышам элем деп 1000 жок 1000 сом эмес, башкасын айтты. Чамасы Американын пулун айтты. Көйнөк алып бир көрүнө барам деп соолугуп жүрөт дейт. Ушуну угаары менен Орунбү болбойт экен деди. Кечинде баягы Гүлжан, азыркы Гүля келди. Тайэжесин тааныбадыбы, тааныбашка салдыбы, кайдыгер гана карап коюп кирип барат эле. Апасы урушка тоготпой, ооз учунан учурашмыш болду. Ошондо Орунбү ал кыздын көчөгө кийген кийиминен киндиги көрүнүп турарын, киндигине кулак сүйкөгө окшош бир нерсе тагып алганын баамдады. Болбойт, деди. Киндиги көрүнгөн моданы атайын кыргыздар туу бас болуп көбөйбөсүн деп башка элдер ойлоп тапкан, деген маалим кайнесинин кеби кулагына шак келе калды. Ошон үчүн болбойтун айтты. Анан бул үй бүлөгө таарынгандай унчукпай жатып алып, таң эртеңден туруп, дагы туугандарына айылчылап Гүлбаарга кетти. Тагасынын Апиза деген бир кызы ошол Гүлбаарга түшкөн. Алар менен кем каттоо эле. Апиза жаркылдап тосуп алып, айыл апанын баарын сурап кобурашып оңуп калды. Кыз бала ушулда. Өзү чамалагандай эле Апизанын бойго жеткен кызы бар экен. Сураштырды. Бирөөгө болуп койгонбуз. Кулак сөйкө салып кеткен. Майрам сайын белек бечкегин берип турушат. Баласы Түркияда молдолукта окуйт. Бүтүп келери менен кол менен алабыз деп атышат. Ушуну укту да аерде түнөбөдү. Төө моюнга өтө берди. Ыраматлык күйөөсүнүн бир ашынасы бар эле, Тогузбай деген. Аны издеп суу жыгылды. Акыры сүрүштүрүп жүрүп тапты. Таппай талаада калсын. Бере турган бир эмес 2 небереси бар экен. Болбойт деди. Түз эле силерге ылайык келбейт деди. Булар чөлдүн кыздары, силер тоолуксуңар деди. Тогузбай аяшынын ачуусу чукул болуп кетиптир. Кучуна чыгармап турат. Ырабдайы айнып, кеч кирип калса эле эптеп таксиге жетип кете берди. Бир күн дем алып, эртеси тоолук болсок, тоолук издеймин деп Папанга келди. Илгерки төркүн журту сүрүштүрүп атып ылайыгын жолуктурбады. Бирөөсүнүн сүйлөшкөнү бар болсо, бирөөсүнүн окуусу көп экен. Биринин атасы ичсе, бирисинин апасы жөнсүз. Ошентип Папандан да куру кайтты. Анан Көкбел, Жаркоргон, Кожеке, Алике, Байыш деп отуруп, Маматалисине келин тандоодон жолу болбоду. Акыры бул киши соодасы эмеспи, деди өзүнө өзү. Баарынан да жакшы бир санаалашы. Канча малың бар деп сурады эле. Маматалиге атап жүргөн 5 коюм бар деп айтканда мурдун чүйрүп, сен бул жакынкы 10 жылда келин ала албайсың деп тескери карап кетти. Дагы бир жерде кызыбыз жаш десе, бир жерде дагы келерсиз деп иттен чыгарып кутулду. Өзүнүн айылында болсо кыздар куруп кеткенсип, жарымы Казакстанга Тамекиде иштегени кетсе, жарымы Бишкекте Швея деген фабрикасына кирип алышыптыр. Алар турмушка чыкпайт имиш. Акыркы үмүт деп, киши соодасы деп ичкиликтерге кеткен кыздарга барып көрөйүн деп, айылдан кеткен кыздарды сүрүштүрүп, Беш буркандан түшүп, жалы менен көк жарын, кара тейити менен бел өрүгүн кошо кыдырды.
бир жерде калынга 100 000 сурап качырды. Дагы бир жерде кыздын себи таяр, 4 килем кылып койгонбуз. Палаң менен сүйлөшсө эле, бири-бирин жактырышса, биз кайда кетет элек? Келин кылып тууруңа кондуруп ал дешти. Ал кыз жакпады. Бою пакана, түсү инди кара немекен. Маматалиге пар эмес, акыры киши соодасы да. Канткен менен Орунбүү 3-4 жерде чоттоп да койду. Ошолордун бирине токтолсо да болгудай. Бир гана аларды Маматалиси келгенден кийин Масила атташса ылайыктай. Дал ушул кезде Маматали Новосибирск Бишкек поездинде эле. Жанындагы көгүлтүр көз Ольгага улам-улам суктана карап, апасы жоолук салганда кыска чачтарын кантип катаар экен деп, тынбай үйрөткөн «Рахмат, мен сизге келин» деген сөздү кыргызча кантип айтаар экен деп, айылдын чаң жолунда шеш такасы менен кантип басаар экен деп, ар кыл нерселерди кыялданып, кыялында ойлогон нерселерге ичтен жылмайып келатты.